Жакшы берекпи? Кайдан чыккан бул чымылдан? Кандай көрөт активдүү колдоолор. Колдоолор кандай өзгөртү? Жакшы өзгөрүп тапкан жакшы менен алып келди да. Жакшы болгон. Жакшы деген билсе, Эмеде элдин жанагы сокторду алмалар талаада албай чыгарып, сатканга кошумча киреше алып келди десеңиз болот да. Мында шире чыгарышы жабдууга колдоо көрсөтүлдү. Азыр толугу менен ишке кире элек. Siz en көп кандай өзгөртүп өтөсүз дейт. Дагычы. Ошо дагы өзгөрүш ошо да. Багыс. Siz сүрөткө тартып алууга уруксат бересизби? Берейин, бергөн. Анда биринчи суроону сурайын сизге. Койканын Дойбур арыкулуу кооперативди түзүп, ар тараптуу колдоону айганга чейин кооператив жетекчиси жана Тосур органика кооперативинин мүчөлөрү айыл чарбачылыкта кандай көйгөйлөр жана оорчулуктар болгон? Эми бул долбоорго чейин айылда оорчулуктар аябай көп болгон. Мисалы өрүктөр алсак, өрүктөн кеткен, өрүктүн калган партиясы аябай бүт эле калып калчу. Эчтекеге коробой жерге түшүп калып калчу. Алмаларыбыз экинчи сорттордун баары калып калчу. Мал жебеле ошо калып калчу да. Азыр мына да буюрса келбедиби атат. Эми көп оорчулуктар болбойт деп атабыз. 네. 후처리에 문제가 있었는데 그런 문제들이 있었고 두 번째로 이거 지금 녹음 안 하고 있어요? 이거? 녹음해야 돼. 녹음을 이것도? 다 녹음해요. 다 해요. 다시 할게요 그러면. 첫 번째로 이제 문제점이 뭐였냐면은 살구나 사과 같은 경우에는 이제 판매되지 않고 남은 것들이나 잔량들 그리고 약과들이 발생했는데 그 약과들을 어떻게 처리해야 될지 몰라가지고 그냥 다 버리거나 가축 사료를 주거나 그렇게 처리를 했었고 그게 문제가 많았고 이kinci soru bence Koykanın Duyburunun arkasında alıngan koldollar kayısıları detaylı aytıp verseniz. Koykan dolborunda en başkısı okutular. Andan ki praktikалық иштер болду. Кандай алма бутош керек, кайсы алманы дардаш керек, тинакы органический дарларды жасоо, исолорду жасоо. Ошол болду. Андан тышкары Кореяга барып практикалык иштен өтүп келүү болду. Андан тышкары эле мына айылга коюлган инфраструктура, холодильник, сок чыгаруучу жабдуулар коюлду. Эң жакшы. Андан тышкары алма дарылагычтар алынды, мотоблоктор алынды, топурак майдалоочу. Ошолордун баары кийимдер менен спецодеждар менен кошо колдоо болуп көрсөтүлдү да сизге, кооперативге. Кайтараптан айтсак, эң жакшы окутуулар бар да колдоолордончу. Дыйкандарды ошо эменин кооператив мүчөлөрүн билим деңгээлин көтөрдү, практикалык иш менен көтөрдү. Көп окутуулар болду. Ар кайсы жактарга практикага барышты, Северге, мына Григоровкага барышты, Караколдо окутушту. Бишкектен окудук. Колдоолор. Дары даярдадык, исону даярдадык. Өзүбүзгө үйрөтүп, өзү жасап, өзү чачканга чейин ошо колдоолор ошолор болду да. Колдоо көрсөтүлдү. Азыр толугу менен ишке кире элек. Бирок сиз эң көп кандай өзгөрүүлөрдү күтөсүз? Эми биз Кудай буйрса шире чыгаруучу аппараттар орнотулду. Толук ишке кире элек, бирок аздан шире чыгара баштадык. Балдар үйрөнүп толук чыгарат. Долбоор жаздык Кореяга. Варенье чыгарган оборудованияга, анан каккурга атуучуга, анан логистик центрге жазганбыз. Корея өзүнүн? Кореядан жаздырган да бизге, Мунусуна барганда. О бизге бажаңы барганда. Элиңиз ыргытылбай жок болуп кетпей, аны колдонуп, жанагы кандай ширеге чыгып, органика болуп кандай сатылат, элде кандай алабыз. алар элдер өздөрүнө да кыйчышет, саткан дополнительный киреше кирет деген ошол го дейм мааниси. Сок чыгаруучу машиналарды колдонуп турган. Жасамдыгы дебей эле тиги элдерден элдин эмесин услуга кылып беребиз. Элдерден андан түшкөн
эң эле биринчи очередь элдин алма өрүктөрү кошумча киреше болот, өстүрүчү ошол болот. ошонусу андан кийин кооперативди астыга жылдырып өтүш үчүн ошол эле элдин кооперативге катышып кошулбагандар бар да, ошону көрүп келип анда мен да кошулайын деп кооперативге мүчө болуп келет, ошолорду ошондо өзгөрүүлөр болот деп айтсаңыз болот го дейм. Ошол окшойт немеси эң маанисичи. анан ошол товарларды сатып кооперативди алдыга жылдыруу максат. Анда мен дагы кошумча деп айтып кетерсиз, азыр мен базам анан кийин. Өзгөрүүлөр кандай? Өзгөрүүлөр бизде Кудай буйрса сок чыгарсак, сокту кенен чыгарсак, ал жеринде дагы көп жерден окуу билимдер алып атабыз азыр. Сокторду концентраттап чыгарып, элдин согун чыгарып, элдер өздөрү сатып, кошумча киреше булагы ачып атат бул жерде. Андан кийинкиси эң башчысы кооперативге элдин өтпөй калган алмаларын сатып алып, андан сок чыгарып, аны рынокко чыгаруу, базарга чыгаруу, услуга кылып элге да услуга болот, биздин көзүн кооперативге. Анан ошону көрүп, анан кооператив мүчөгө көп киши коштап болуш керек кмг. Кооперативге киребиз дешипчи, кошумча киреше алуу үчүн алардын өзлөрүнүн бүт продукцияларын өткөрүп коет да, табага калтырбай өткөрүп коет. Жерде калбайт да. Жерде калбайт основной эмелер, продукциялар. 그래서 일단 그래서 추가로 이제 자본에 대한 질문을 좀 구체적으로 좀 말씀을 드리면 제일 기대되는 게 이제 농가의 추가 소득 증대가 제일 기대가 되고요. 지금까지는 이제 B급 사과나 살구 같은 경우에는 그냥 버리거나 땅에서 그냥 썩혔는데 저희들이 이제 주스를 착즙한 다음에 판매를 하면은 주변에 있는 농가들도 이제 그런 모습을 볼 테고 주변에 있는 농가들이 Азыр жаңы эле сиз айтып берген ошо сушиний машинкалар жана нарынья чыгаруучу боюнча ошолор боюнча 5-чи сурооду болсо керек. Ошо бул колдонуп тепкич катары пайдаланып келечекте кандай иштерди жасоону каалайсыз? Келечекте биз жазган проекттер ишке ашса, вареньяларыбызды чыгарсак, экспорт кылсак, андан тышкары дагы долбоор жазып атабыз. Сушилканы жаздык, сушилка келсе алмаларды кургатсак, андан тышкары эле жер алып малина карагаттарды эксек деген болуп атат. Дагы келечекте ушу биздин алдыңкы биздин мамилелерибиз болуп атат. Теплица ачсакпы деген немелерибиз бар, теплицага койдурсакпы деген долбоорлорубуз бар. Анан өзүнүн продукцияны өндүрүп, переработка кылып, анан рынокко чыгып, кооперативди жакшы бир алдыга алып чыгуу максатыбыз болуп атат да биринчиден. Дагы кошумчалай кетейинчи, эми оюнчу дагы Тосор Агро деп дагы чогуу иштешип баштап, алар менен совместно жумуш алып барабыз да. Тосор Агро азыр Турцияга мелко товардан иштеп коет, майда товардан чыгыш үчүн бир сортко өткөрүш үчүн жүрүп отуруп 5 жылдык түрктөрдүн питомниги менен договор түзүлүп, уже акчасы которулду. 20 000 көчөттөн бир түрдүү абрикостор Туркиядан жылыга жаз маалында келип турат, 5 жыл бою. Эми ошолу буюрса түзүлдү, ошону менен чогуу бир жүрүп отуруп, бир товарга өткөнгө аракет кылып атабыз. Рыноктун требованиясына жараша да. Ошону дагы чогуу иштешет. Район администрациясы, область администрациясы кошо. Бул жазындабы? Жазында келет. Жазында келет уже. Акчасы төлөндү, жазында келет. Ар бир жыл сайын 20 түктөн келет, 20 000ден. 20 000 түктөн келип турат. Бир фурага 20 000 ботат экен, 20 000 түштү. Бир сорт, анан бир премия, бир сорт, бир культура, бүт. Только абрикос. Чтоб мелко товарны дегенден чыгыш керек да. Майда ар кайсы түрдү тиге бербей. Азыр элде 5 түп превосход, 5 түп апорт арганда отпу? Анан сатыга келгенде сапат жок болуп калат. Сатып бере албайбыз. Бир сорт сатсаң чыгыш үчүн крупный производство болуш үчүн, полялардын баары ар кайсында болуш үчүн бир сортко түшүрүш керек да. Жүрүп отуруп келечеги ошого алып барыш керек. Мисалы мен бул полям бир сортта алмачы. Бир сорт. Бир үздүк, бир сактык. Остальные переработка кетти, жачы, сокко кетет да. Ошондой очко болот да элдичи. 그 5번째 질문에 대한 답변은 좀 조합장님께서 먼저 말씀하시길